Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү жана ырайымдуу болгон Аллахтын аты менен баштаймын. Урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга Аллахтын рахматын, тынчтыгын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: "Менден бир аят же бир хадис болсо да жеткизгиле" деген. Биз бүгүн сиздер менен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын дагы бир хадисине токтолууну туура көрдүк. Умар бин Хаттаб баяндаган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген: Ар бир нерсе ниетке жараша болот. Ар бир адамга ниетине жараша сооп же жаза берилет. Кимдин бир жерден башка бир жерге көчүүсү Аллах Таала жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн болгон болсо, анын көчүүсү Аллах Таала жана анын элчисинин ыраазычылыгы үчүн болот. Кимдин көчүүсү дүйнө топтоо үчүн болсо, ошого жетет. Же аял үчүн болсо, аны менен никелешет. Жана көчүүсү көчкөн нерсесине жараша болот. Бухари, Муслим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям да мындай деген: эскерткиле, эскертүү момундарга пайдалуу. Аллахым баарыбызды угуучу пенделерден кылсын. Уккан аят хадистерибизге амал кылууду Аллах насип этсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү менен жашап, татыктуу үммөт болуп өлүүнү жана акыретте шапаатынан баарыбызга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллаху ва баракатуху.